Кийинки темабыз Кыргызстандын Россияга каратылышы деген эң чоң теманын астындагы ошол Кыргызстандагы саясий подтема сыяктуу карасак болот. Кыргызстандагы саясий абал жана алгачкы кыргыз-орус мамилелери. Бул темада ошол жанагы Кыргызстандагы ошол 18-19 кылымдагы 18-19 кылымдардагы абал анан алгачкы кыргыз-орус мамилелери жөнүндө кеп кылалы да. Мына 18-кылымдын аягы 19-кылымдын башында ортосунда кыргыз коомчулугу татаал мындай бир саясий процесстерди башынан өткөрүп жатканда кыргыздардын бул убакта бирдиктүү бир мамлекети болгон эмес. Бирдиктүү мамлекети жок. Уруулар мамлекети жок. Уруулар ар кайсы уруу бирикмелеринин негизинде жашап турушканда алардын ошол бирдиктүү мамлекети болбостон географиялык мындай шартка ылайыкташып бир нече саясий бирикмелердин астында жашап турушканда мисалы түштүк кыргыз уруулары жанагы биз айтып жүргөн ичкиликтер түштүк кыргыздар 18-кылымдын аягына чейин Фергана могу аймактар Фергана Тоолу Бадахшан бул жерде Тоолу Бадахшан азыркы Тажикстан аймагында Жизак, Кожен деген өрөөндөрдө жашап Кокон мамлекетине биротоло бириктирип ошол Кокон мамлекетинин таасиринде калышканда башкача айтканда хандын бийлигинин астында калышканда ал эми Түндүк Кыргызстандын эли бул мезгилде ушул 18-кылымдын аягы 19-кылымдын ортосунда ар бири өз алдынча бийлик жүргүзүшкөн чоң өзүлөрүн ошол манап деп аташкан да, ошол манаптардын кол алдында калган да. Мисалы Кыргызстан түбүнөн алсак, мына түндүгү Кыргызстан түбү маселелерди чектеп көрсөкчү, түндүгү мына Талас областы, Чүй, азыркы Ысык көл, Нарын мына ушул аймактарды биз Кыргызстандын түндүгү деп эсептейбиз да. Мына ушул жерлерде мына өзгөчө Чүй өрөөнү, Кочкор өрөөнүндө Сарбагыш уруусунан Тынай, Атаке, Эсенгул деген манаптар, Ормон, мына Кочкордо Ормон жерлеп турган. Ал эми Бугу эли деп айтабыз, мына Бугу эли астында негизинен Ысык көл өрөөнүндө турат Бугу эли өзгөчө. Мына ушул урууну Карга, Бийназар, Боронбай дегендер. Ал эми Солто деп Чүй элин айтабыз. Чүй эли, Солто. Урууларга бөлгөндө Солто. Булардын Солто эли болсо Түлөберди, Жайыл, Канай деген, Жаңгарач. Ал эми Саяк деп өзгөчө мына Суусамыр өрөөнү, Жумгал өрөөнү Саяктар деп жер дегендер жүрбөйбүз. Ошол жерде Садырхан, Жамбулут, Качки, Тайлак дегендер. Ал эми Саруу эле деп Таластын Таласта Саруу Кушчу уруулары турушат да негизинен. Ошо Сарууну Бердике, Кушчу уруусун болсо Жетимби, Дүргө Баатыр дегендер өз алдынча бийлик жүргүзүп, ошол ар бир манап өзүнүн уруусуна баш көз болуп, мындай бирдиктүү мамлекеттик түзүлүшү жок. Башкача географиялык шарттарга ылайыкташып, ошол өзүнүн чөлкөмүндө өзүлөрүнүн бийлигин жүргүзүп, уруулук түзүлүштө жашап келишкен да. Андан кийин 19-кылымда азыркы Чүй облусунун аймагында Сарбагыш, Солто, Ысык көлдө Бугу, жана көргөзгөндө Ысык көлдө Бугу, Чүй, Солто, Ысык көл. Эми бул жанагы трайбализмге барбай элебиз муну айтып атабыз, бирок ошол болгон тарыхты жазып атат. Ысык көл, Бугу, Талас, Кушчу, Саруу, Суусамыр өрөөнү, Жумгал десек болот, Жумгал, Саяк, жерде Чүй менен Кеминде болот, Кемин, Кочкор, Сарбагыш десек болот, Сарбагыш.
баш урулары ошол жерлерде жердешип урулук түзүлүштө жашап келишкен да. Ал эми түштүктөгү ичкилик уруу бирикмесине кирген кыргыз уруулары чектешкен Өзбекстандын, Тажикстандын, Ооганстанга кирген Памирдин аймактарында жашашкан да ичкилик уруулар. Ошонун тоо этектеринде Памирдин тоо этектеринде жашап келишкен. Ал эми чыгыш Түркстанда Базыс, Саяк, Чоң Багыш, Төлөс, Солто, Сарт, Тий жана башка мындай көптөгөн ичкилик уруусунун майда уруулары жашап келген да. 18-кылымдын аягынан тартып силерге азыр көргөзөйүн. 18-кылымдын аягынан Түндүк кыргыздарга Кокон хандыгы кысым көрсөтө баштаганда, ошондон баштап бул Түндүк Кыргызстандын жанагы манаптары ошол коркунучтан бир кантип арылабыз, ошонун бир жолдорун издеп, мындай Орусия менен жакындашуу мамилелери келип чыккан да. Орусия менен жакындашабыз. Мына ошондой инициаторлордун бири могу Кемин өрөөнүн жердеген Атаке Баатыр. Атаке би деп айтып билебизби? Сүрөттө турат бул Атаке би. Ошол инициатор болуп, Россия менен мамиле түзүп, анын колдоосуна ээ болууну көздөшкөн да. Мына ошолордун бири Атаке Баатыр болгон. Ал эмне кылган? Ал ошол 1785-жылы Атаке Баатыр мына 1785-жылы Абдрахман Кучаков, Абдрахман Кучак уулу деген ошол убактагы орус тилин билген жакшы бир топ жылдарда бери Батыш Сибир губерниясында жашап келген ошол кыргыздардан чыккан элчини тандап, аны 1785-жылы Омскиге жанагы Сибирь генерал губернаторуна элчиликке жиберет да. Анын максаты эмне болгон? Анын максаты Омскиге барып, ошол атайын Атаке Баатырдан Омскиге барып, Омск шаары. Атаке Баатырдан Екатерина II атайын официалдуу кат берген. Бир кол 3 ил 1 жана 5 сүлөөсүнүн терисин тартуулашканда, бул элчиликтин максаты эмне болгон? Жерге мен силерге жазайын азыр. Элчиликтин максаты Россиянын колдоосуна ээ болуу. Россиянын колдоосуна ээ болуу. Анан жанагы Борбордук Азиядан биз айтып атпайбызбы, жана Кыргызстан аркылуу соода жолдору өткөн. Ошол Азиядан Россияга кетип бараткан кербендерди, караван жолдорун Кыргызстан аркылуу өтүүсүн камсыз кылуу болгон да. Соода жолун Кыргызстан аркылуу өткөрүү. Кыргызстан аркылуу өткөрүү болгон негизги максат элчиликтин. 1785-жылы Петербургка ошол элчилер келишет, Петербургка келип, ошол мезгилде жетип, мына канча деген арал, августта чыгышкан, декабрда жетишип атышат. Петербургка келип, ошол убактагы орустардын падышасы Екатерина II буларды 1786-жылы 15-мартта кабыл алат да. Анан алар кабыл алып, ошол баягы мына ушул чөлкөмдө кыргыздар бар экен деген мындай орустардын бир көңүлүнө келет дагы, анан элчилер артка карай жол тарткан. Бирок ал Атаке Баатыр бул элчилер көп убакыт жүргөндүктөн кайра алардын артынан 1788-жылы Омскиге Сатынбай Абдрахман уулу деген экинчи элчини жиберген да. Абдрахман уулу экинчи элчини жиберет. Ал элчи дагы Омскиге барып, ошол Атаке Баатырдын атайын катын, белек печкектерин берет. Бул кыргыз элчилери Атаке Баатыр жиберген, мына Атаке Баатыр жиберген кыргыз элчилери баягы барып Россия менен Кыргызстандын ортосундагы Кыргызстан ортосундагы мындай дипломатиялык байланыш түзүлбөсө дагы,
байланыш түзбөсө дагы. Кийинки байланыштардын түзүлүшүнө бул ушул Атаке Баатыр жиберген могу элчилер негиз болуп берген да, негиз болуп берген. Мына эң алгачкы инициаторлордон бул ошо Атаке Баатыр аталат. Орус менен жакындашууга саясат жүргүзгөн бул Атаке Баатыр болгон. Ошол жанагы Чүй-Борунда Сарбаш ушунун бии да. Анан 1825-жылы андан кийинки 1825-жылы акыркыларды мына тактап коеюн. 1825-жылы бул Ысык көлдөгү Жыргалаң деген суу дарыя да, суунун боюнда жана Бугу урусунун лидерлери, жетекчилери, ана башчылары ошол курултайга чогулушуп бир эле маселени карашкан. Ал эмне кылган? Россиянын же Коконун карамагына кирели депчи. Мына ошондо Бугу урусунун ушул курултайында мына башында мына Боронбай башында турган ушул Бугу урусунун манаптары бирдиктүү бир чечимге келишкен. Башкача айтканда биз Орусиянын курамына киришибиз керек деген чечим кабыл алынган. Мына биз жогоруда айткан Атаке Баатырдын дагы, Боронбайдын дагы бул аракеттери эмне үчүн болгон? Себеби ошол кыргыздар ошол убактагы уруулук түзүлүшүндө жашап келген кыргыздарга Кокон тарабынан чоң коркунуч келгендиктен анан бул адамдар ошол Россия тарапка ыктап, ошолордун мындай бир букаралыгына кабыл алынып, ошолордун колдоосуна ээ болуп, ошолор менен ымалаш бирдиктүү жашоо аракеттерин көрүшкөн да.